Менен bir 3-4 kurs çoğ okugan bir alım var ele. Soğuk jakta jaşayt ele. Ana men soğuk jakta jaşaгандан ulam ошол материалдар ысык жерде жок, soğuk jakta табылат эле да. Анда ошого акча бердим мен. Сен мага каникулда барганда күзгү кышкы материал алып келип бер деп мен кийим кийип, шым кийгенге анан акчаны бердим. Берсем анда мен эми качан дейм жаңы баштап эле окуп аткан элем, ал айтып калды. Бул аманатпы же карызбы dedi да. Ана мен сурадым. Не айырмасы бар dedim да. Айырмасы мындай dedim. Эгерде карыз деп берсеңиз, мен азыр буну иштете алам дейт. Бир нерсе алып жейт, тияк кылат. Бирок баян материалыңызды мен алып келип берем в любом случае дейт. Эгерде жоготуп берсем жолдо, ошондо да алып келип берем дейт. Эгерде сиз аманат деп берсеңиз, мен буну иштете албайм, чөнтөккө алып барып, алып келем, бирок жолдо жоготуп берсем жооп бербейм дейт. Карыз дедим мен. Кой аманат деп берип алып анан дагы материалдан да жок калып анан. Кой дедим, мен карыз эле меники дедим, карыз эле. İşlete ver, мына жерден товар алып барып сатасыңбы, жейсиңби, ичесиңби, эмне кылсаң ошого мага ошо материал келсе болду. А бирок экинчи өзөрү карыз деп берсеңиз, бул жерден ал иштеткенге акысы бар. Бул жактан бизнес кылып, тияк алып барып сатып, ага мен кийгише албайм уже, все. Мен канча акча бердим, ошого гана ал жооп берет да. Ал жоготуп береби, урдатып береби, эмне балай болуп күйгүзүп береби, ал сөз кайтарып бериш керек. А эгерде аманат деп бергенден кийин угуп туруңуз, анын иштеткенге акысы жок. Ошону кандайча сактап туруп, мейливи? Ошол бойдан алып барып алып келиш керек. Бирок бир бунун да носу бар да. Кандай но? Бул уктап калганда урдап кетти. Ар кандай случайлар болуп жашоодо. Ошондой болуп жок болуп кетсе, жокса кийим, материал алып келаткан эле, алып келатканда урдап кетти. Жокса күйүп кетти, камера хранениеде, ар кандай болуп кетчү. Будан шала кылып кеткен жок бирок. Ошол учурда мен буну акчамды бер деп айтканга акым жок да.